Үйренчүк атты тарбияладагы бир момент бар туугандар. Эртең ушинтип сууга алып келип суугардык. Атаңыз же болбосо чоң атаңыз уулум минсин же небере минсин деп сонун таялып берди дейли. Ошону багып тарбиялап жатып эске ала турган момент, башына жүгөн турабы, колуңда чылбыр турабы, такыр колдон чыгарбаганга аракеттенишибиз керек. Кээде ушундай моменттер болот. Тай ойноп болот дагы. Сууга жетелегенде сайды көздөп, өзөндү көздөп, тай ойноп чуркайт. Аны көргөн кожоюну тайдын ойногонуна жөн коюп, тай менен кошо жарышып чуркап ойнойт ал дагы. Анан суудан кайтканда бул үйдө билет, үйгө өзү барат деп, ушу бараткан эле жеринен чылбырды колунан чыгарып жиберет. Мындай абалга эч убакта алып келбеш керек. Себеби мал, жылкы эркиндикти жакшы көрүп, сиз бир-эки жолу ошентип колдон чыгаргандан кийин ар дайым сизден талап кылат ошону. Мени боштондукка чыгар дегенде жулкуна берчү болуп калат. Андан да жаманы, мындай үйрөтүп алган аттар келечекте качаган ат болот. Тала түшкө барганда сизди таштап, колуңуздан кичине эле тай кылса жылт коюп баса берчү аттарга айланат. Ошондуктан атты качан ноктосун же башында турган жүгөнүн шыпырып, соорусуна бир чапканда гана өзүнүн эркин жана бош экенин түшүнүп кете бере турган болуш керек. Башка убакта мени кое берчи деген жулкунуу, сүдүрөө талаптарын ат койбош керек. Могулда азыр кунан чыкма, майдын этегинде 2 жашка толот. Азыр ойногу убагы. Кээде ошондой талаптарды кылат, такыр колдон чыгарбастан тарбиялап келип атабыз. Жетелегенде адамдан осуп басып кыйнайт. Анзас келгенсип тиштегилеп да ойнойт. Ошол убакта тик деген команданы берип, кулакты көрдүңөрбү? Адамдын берген командасынан кулагы шак бурулат. Команданы берип, чылбырдын учу менен тарс эте бир чаап, өзүнө алып келип коебуз. Анан унчукпай басып калат.